Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 1984 туулган жаран кайрадан кайталап кылмыш жасагандыгы үчүн айыпталып жаткандыгын кабарлады. Маалыматтар боюнча ал Facebook социалдык тармагына алып качар аталыштагы фейк аккаунт ачып алып, болжол менен ушул жылдын январь айынан баштап массалык башаламандыкка, бийликти күч менен басып алууга чакырык жана коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган провокациялык басылмаларды системалуу түрдө интернетке жайгаштыра баштаган деп айтылат. Топтолгон материалдардын негизинде УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Ал массалык башаламандыкка чакыруу жана 327-берененин 2-бөлүгү бийликти күч менен басып алууга ачык чакыруу боюнча кылмыш жасаган деп айыпталган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, ал Темиров Лайф долбоорунун жетекчисине жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын ичиндеги абалы тууралуу маалыматтарды берип, андан тиешелүү тапшырмаларды алып турган деп айтылат. Эксперттердин корутундусуна ылайык, алып качар деген аккаунттун колдонуучусунун басылмаларында Facebook социалдык тармагында мамлекеттик кызматкерлердин жана уюмдардын массалык башаламандыктарды уюштуруу боюнча мыйзамдуу талаптарын аткарбоо, аларга катышууга чакырыктар, ошондой эле жарандарга зомбулук көрсөтүү камтылган. Учурда сотко өткөрүп берүү үчүн тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында тиешелүү иштер жүргүзүлүп жаткандыгы кабарланды.